2022 жылда шаар ичинде аткарылган иштердин ичинен сиздин мындай бир купулуңузга толуп, өзүңүз бөлүп көрсөтө турган иштердин ичинен эмнени атай алат элеңиз? Деги эле ушундай иштер жыл ичинде болдубу деген маселе. Шаардан эң көйгөйлүү проблемалардын бири биз социалдык объекттер болгон. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Шаардыктардын астында айта кетсем болот, ушу президенттин тапшырмасын 15 мектеп, бир бала бакчаны куруу тапшырмасы ушу кыска убакыттын ичинде бүтүрүп, сапаттуу бүтүрүп, урматтуу президентибиз 2,5 миллиард сом бюджеттен карап финансировать этип берди. Андан тышкары биз дагы бир 500 миллиондой өзүбүздүн бюджеттин эсебинен кошуп, ушу 3 миллиард сомго ушу 15-16 объектти куруп бүтүрдүк. Убагында бу дагы айтып кете турам, себеби биздин балдарыбыз ар бир класста 40-тан 50-ден чейин окуп, анан кийин 2-3 сменде окуп, кыйналышып, мектептин проблемасы Бишкек шаарында, Борбор шаарыбызда өтө кыйыныраак болчу. Өзгөчө мына жаңы конуштарда, Мурасордого окшогон, Алыска, Агордо, Рухимировско окшогон жаңы конуштарда, ушу Бишкек шаарынын борборунда ташып келип, 15-20 километрге энеталар ташып келип, анан ушу шаардын ичинде окушчу. Азыр эми жакшы болуп калды. Тем более ал жакта жаңы конуштарда шаардын сырт жагында курулган мектептердин сапаты дагы, анан кийин курулган кабинеттер, компьютерный жалаң эле билим албай, кичине кол өнөрчүлүккө да үйрөнгөнгө бардык шарттар менен жасалды. Ошол объекттерди убагында тапшырып бердик, бүтүрдүк.